токтодук аны. Эми токтодук. Сөздү бөлмөй жок. Биринчиден орозо башталды. Сабырдуулук тилейм, орозоңуздар кабыл болсун. Макулбу? Экинчиден азыр аш тек турдугалы, анан мен чекитти коюн, Анан сизден жооп бериңиз. Менин үйүм оң жакта турат, номер 1. Мындай кылып алды. Булар бар алды. Бардыгы түшүнүктүү болду. Эми жоопту бар, Урматтуу эл журт, биринчиден биз урматтуу президентибизге рахмат айтышыбыз керек. Бул маселени чечүүгө эч кимдин духу жеткен эмес. Туура. Ачыкпы? Алчын. Мына урматтуу президентибиз өзүнүн колуна алып, ушу менен иштеп, элдерге жардам бергиле деп, өзүнүн тапшырмасын берип, азыр бардык жетекчилер ушунун үстүндө иштеп атабыз. Мен жаңы жетекчи катары президентибиздин тапшырмасы менен ошол эл жерге барып, жеринен ук дегенден мен келип атабыз. Кабинетте отурмай жок. Азыр башка заман. Бардык мына сот тармактарга түз эфирге кетип атат биздин сүйлөгөндөрүбүз. Мен сиздерден суранам, урушпай, талашпай, сабырдуулук кылып, бүт азыр тактап атабыз. Бул кишинин ишмердүүлүгүн да карайбыз. Кандай иш кылат? Мен азыр баарын уктум да. Угуп мен бул жерден чечим кабыл алсам, бул туура эмес болуп калат. Мыйзам талаасына келип, мыйзамдын чегинде сүйлөсөк, баардыгы жакшы болот. Анан кыйкырышып, өкүрүшүп, мына баарыңар кайталадыңар. Бул таксыр жакшы айтты да, эки эле суроо менен деп. Эки маселе мага түшүнүктүү. Бир аз убакыт бергиле. Мен да жаңы келдим. Ошонун баардыгын жеринен териштирип туруп, татынакай баардыгы чечилет. Эң башкысы президенттин көзөмөлүндө. Анан маселе элдин маселеси. Аны деген мындай кылып туруп, бир жагына кичине кыйш айтып, кулкулоңду чийишкен. Мурда деле бул кызык деп ачыгын айтайын. 311 токтомдо негизинде